Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен Кыргызстандыр, кыргыз эли. Сиздерге азыр Антарктиданын Дьявол деген островунан видео жөнөп жатам. Видеодо мен азыр бул жакта зодиак менен эмес, каякинг деп коет. Мындай 2 кишилик, 1 кишилик отурган. Мындай веслолор менен кирбит эткен. Анын аркамда көрсөңүздөр болот. Бөлөк паралар жүрүшөт. Ошол менен жүрөбүз. Дьявол островун карай келсек, биякта вулканический эмелер көп экен. Бүт эле таштар, топурактар кара. Жаңы эле өлү кызыктуу окуя болду. Видеого тартып жетишпей калдым. Биз Зодиактан келип туруп, кайыгыбыздан бул эмеге каякингге отура деп атсак, эки пингвин кайыгыбыздын ичибизге секирип кирип атпайбы? Секирип кирип туруп анан кайра биз күтүп турдук да, кайра чыгып кетти, чектен чыгып кетти. Ошо каякинг деп мындай эки лодка болот экен. Илгери каякингдин түбүн ала келсек, илгери аркамдагы инструкторубуз болот. Аты Айлин, Америкадан болот. Айлин, hi. Hello. Say hello to everybody Kyrgyzstan. from Kyrgyzstan. Antarctica. So, түбүн ала келгенде. Wow, look at it now. The color. Yeah, this side is Blue. Сиздерге азыр айсбергтерди көргөзсөм. Күн чайыттай тийип турат. Formation. Кармакта көрсөк болот. Каяктын ушунча жакын, сууга өтө жакын турабыз. Бул жакта бөлөк эки группа бар. Аркада алдыда группабыздын инструктору аты Сергей. Ризайндан болот да. 6 киши. Жүрөбүз төбүнбү. Каяктын түптөрү тиги илгери түндүк уюлда жашаган, Сибирде жашаган эскимостор ошолорго тиешелүү болуп келет. Ошо жыгачтан ошо каякты жасашып, анан ушул менен сүзүп келишкен. Азыр болсо уже ал жакта колдонулбай анан ушинтип мындай частный развлечение кирип кеткен да. Азыр ушу Антарктидага келип 2 саатына $250 төлөп, ушинтип 2 саат Антарктиданы кыдырса болот. Келгенде бир инструктор менен анан 2 саатта каякинг жүрүш $250 турат. Азыр телефонум сууга түшүп кетпесе бисиреги. Ушинтип болот. Сиздерге азыр Дьявол деген, ошо Дьявол деп аталышым неден келгенин билбейт экенмин. Биякта инструктордон сурасам дагы билбейм дейт. Ошо кызыктуу экен да, мындай Дьявол. Названиясы. Мына ушундай бир кызыктуу остров экен. Бул жакта эшикке жерге түшкөнгө разрешение жок. Только суу үстүндө эле жүргөнгө разрешение бар. Ошон үчүн биз жээкке чыга албайбыз. Жээкке бардык. Аделе деген пингвиндер жүрүшөт. Азыр ошо жакында Аделе пингвиндерди сиздерге көрсөтөм. Аделе деп пингвиндер ошо аталышы келген илгерки бир. Who's Alen? Who's the put the name Adele for the penguin? Adele? Yes. Why is it named Adele? Yes. I'm not sure actually. No, how I know it is one visitor to Antarctica, he saw the penguin and he said, "Oh, he look like my wife." And Adele, yes. Looks like my wife. Yeah. Ошондой история кирет, бирок ошо кайсы окумушту экен билбейт экенмин. Эстен чыгып, бирок ушундай окуяны уккам да. Адали деп өлө кызыктуу. Азыр эле муздардын үстүндө пингвиндер жүрүшкөн. Биз жакындагы жакты эметип кетишти. Ошол мен маскамды кийин, анткени күн өтө катуу тийип атат. Мен өткөндөгү видеом, биринчи былтыркы видеолорумда айтып кеткен, бул жакта күн тийип турганда бетке чоң маска, катуу 100% защита кремдерди тагынып, еще плюс момундай маскаларды кийбесе, бетти өтө күйгүзүп таштайт. Анан бул жакта күйүп ооруп калгыдай болсоң, уже Антарктидада бизге эч ким жардам бербейт. Ближайший эле критический помощьта чакырсаң, ашып келбей 2-3 күндөн кийин араң келет да. Же сени ошол жака жеткичекти,
ближайший больница Аргентинанын Ушуая деген шаарында жайгашкан. Или ошонун жанында эле Чилинин Порт Вильям деген кичинекей шаарчасы бар. Аякка жеткичекти 2-3 күн болуп кетет. Еще плюс каражат өтө чоң кетет да. Анан кичинекей сен ошон үчүн бул жактан өзүңдү өтө кооптуу, өтө сактап жүрүшүң керек. Могу айсбектерди карасаңыздар дейм. Ошол анда мейлиңиздер, силерге чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Кийинки кызыктуу видеолорду да тартып жиберип турам Антарктидадан. Каналга катталыңыздар. Айлин, бай-бай. Bye. Ciao, ciao.